Ак Тилек кичи шаарчасында болгон 3 маршруттук линия каттайт. Анында экөөсү жергиликтүү тургундардын купулуна толбойт. Анткени бир маршрутканы күтүүгө эле көп убакыт кетет. Маселен, 112 каттамдагы кичи автобустардын жүрүүсүндөгү аралыгы 5 мүнөт болсо, бул жүргүнчү ал каттамдагы маршрутканы 15 мүнөттөн бери күтүп турат. 12 жакшы жүрбөйт. Кээде жакшы жүрөт, кээде 6 базар күндөрү жакшы жүрбөйт. Мен качан болсо күтүп турганым турган. Кеч дагы кайтпайт. Базар күндөрү такыр болбойт. Ошол комбинаттын жанындагы поликлиникада иштеген үчүн мен ушул маршрутту көп күтөм. Жакшы каттабайт. Узак-узакта келет. Мына азыр турганыма дагы 15 мүнөт болду, келе элек. Ушундай эле көйгөй номери 121 маршруттук линиясында да бар. Бул кечкисин эрте токтоп калгандыктан алыскы жакта окуган окуучуларга кыйынчылык жаралат. Дем алыш күндөрү 121 линиясындагы кичи автобустар каттабай да коет экен. Анда учурда жергиликтүү тургундар жарым чакырым жөө жүрүп башка маршруткага чыгат. Кийинки мезгилде вообще эле интервал сактабайт. Особенно жума, ишемби, жекшемби күндөрү. Мунун айынан жаш балдар, аялдар кыйналып атат. Алар 143 маршрутка чыгышка аргасыз болууда. Биздин ушу жашоочулар суранып элек, ушу маршрутту кичине бир жолго салып, көңүл берип койчу жетекчилер. 121 маршруттук линиясында 30дан ашык кичи автобустар элди тейлейт. Алардын жүрүүдөгү аралыгы 7 мүнөт. Бир ай мурда бул каттамдын бригадир алмашкан. Азыркы учурда Ак Тилек кичи шаарчасынын тургундар айтып жаткан кемчиликтерди жоюу аракеттери көрүлүүдө. Буга чейин кемчиликтер болгон экен. Машина жетишпей, бузулуп калып, айтпай эле күтүп кетип. Ушундай кемчилик болгон экен. Мен азыр жаңы бригадир болуп дайындалдым. Элдерге айтарым, ушул күндөн тартып, бригадир болгон күндөн тартып, мен жакшы иштеп, жакшы контролго алып, жакшы кызмат кылабыз. Ал эми Ош шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин жетекчилиги 112 жана 121 маршруттук линиялар дем алыш күндөрү такыр эле каттабайт дегенди четке кагат. Шаар ичиндеги маршруттук каттамдарды атайын диспетчердик пункттар көзөмөлдөп турат. Бирок дем алыш күндөрү абалга жараша кичи автобустардын саны азайтылат. Базар күнү элдердин көпчүлүгү Курманжатак районуна, больница жактарга, жана ушул жактарга жүргөн ишке жумшаган адамдар көп ишке барбайт. Ошон үчүн ал жерде ошол күнү адамдын саны азайганына байланыштуу кыймылдын графиги дагы аз-маз машина саны азайтылат, кыймылдын аралыгы узартылат. Бул көбүнчө дем алыш күнү болот. Ошондой эле кечки саат 7ден 9га чейин жүргүнчүлөрдүн саны азайгандыктан кыймылдардын аралыгы узарат. Учурда Ош шаарындагы жалпы маршруттук линиялар таңкы саат 6дан кечки саат 9га чейин каттамда болушат. Эрмек Муратбек уулу, Шайырбек Зайырбек уулу, Ынтымак.